Сел Кадамжай шаарынын тургуну Райымберди Адамовдун короосуна да кирип, үйүнүн алдын кум шагылга толтурган. Анын айтымында жаан мөндүр аралаш жаап, кокту колоттордон ашып, ички жолдорду каптаган. Огородта картошка бар. Полная картошканы басыптыр сел. Үйдүн алдыга келиптир сел. Тазалап атам. Кудайга шүгүр, ошо МЧС организациясы бар экен, жардам кылышып ататтыр элге. Катуу жааган жаан шаардагы Солнышко балдар бакчасына жана Кадамжай райондук мектеп-лицейинин короолоруна кирген. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери менен биргеликте тарбиячы, мугалимдер да короолорду суудан тазалоодо. Мугалимдердин айтымында буга чейин да сел келген, бирок бул жолкусунда имараттардын жер төлөлөрү сел сууларына толуп калган. Аталган билим берүү мекемелеринде окуучулар убактылуу онлайн форматка өттү. Кече катуу сел болгондуктан бардык окуучулар жана ушул жердеги балдарды тарбиячылар, мугалимдер, ательлерин чакырып, бирден чыгарып, жөнөтүшкөн карап туруп. Бүгүнкү күнгө ушу онлайн деп буларга буйрук чыгардык. Мектептеги окуучулар онлайн окушат. Ал эми балдар бакчасынын тарбиячыларына дагы тарбиячылар иштеп, ал эми балдарга бүгүн жооп берилди бүгүнкү күнгөчү. Селден ош баткен жолуна кум шагыл түшүп, жолду жаап калган. Мындан сырткары жээгинде токтоп турган 2 унааны кум шагыл баскан. Унаалар ошол замат зыянсыз чыгарылып, жол тейлөө ишканасынан атайын техникалар тартылып, каттам ачылган. Тургундардын айтымында атайын сел келүүчү арыктарды чоңойтуп койсо дешет. Ушундай акыбалдабыз. Азыр эми МЧС келип бизге жардам берип жатат. Анан мына арыгыбыз биздин сел арык. Менимче бул арыкты дагы бир аз чоңойтуш керек окшойт. Себеби өдөдөн келген сел бар бир батпайт экен. Качан жамгыр жааганда биздин көчөгө келет. Мурда келип дубалдарыбызды деле жыгыткан. Кийин кайрадан дубал оңдогондон кийин ушинтип атат. Кудайга шүгүр, эми адамдарыбыз эчтеке болбоду. Келген селден улам Кадамжай шаарында 19 жарандын турак үйүнүн короосуна жана 2 көп кабаттуу үйдүн жер төлөөлөрүнө, 2 билим берүү мекемесине суу кирген. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин райондук бөлүмү тарабынан 50 куткаруучу тартылып, тазалоо иштерин жүргүзүүдө. Аталган башкармалык тарабынан буга чейин да селдин алдын алуу иштери жүргүзүлүп келген. Атайын биздин планыбыз бар. Бир жылдык бекитилебиз. Айыл өкмөт шаар мэрлеринен кат берип, алардын берген планына жараша Кадамжай районунда 24 объект өткөн. Атайын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу боюнча. Азыркы учурда иш толугу менен Алга, Кыргызкыштак, Майдан, Масалип, Охна айыл өкмөттөрүндө бүткөрүлдү. Охнада габион берилген, коюлууда. Азыр иш жүрүүдө. Актурпак айыл аймагына тымытсылар берилген материалдык көпүрө куруш үчүн. Кадамжай районунда селдин кесепеттерин жоюу боюнча райондук администрацияда атайын штаб түзүлгөн. Район башчысы тиешелүү кызматтарга селдин алдын алуу, тазалоо, калыбына келтирүү жумуштарын аткаруу боюнча тапшырмаларды берди. Максатбек Акылбеков, Бактыбек Нышанбай уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.